6-класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз кыскартылган сөздөр. Сабактын максаты. Бүгүн сабактын жүрүшүндө кыскартылган сөздөр деген эмне экендигин, алар кандай жолдор аркылуу кыскара тургандыгын биле аласыңар. Көнүгүүлөрдү иштөө аркылуу кыскартылган сөздөрдү чечмелөөгө жана туура жазууга үйрөнөсүңөр. Алгач балдар, биз силер менен буга чейинки өтүлгөн темаларды кайталап эсибизге түшүрүп алалы. Татаал сөздөр деген эмне? Алар канчага бөлүнөт? Туура айтасыңар балдар. Татаал сөздөр 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Татаал сөздөр 3кө бөлүнөт. Кош сөз, кошмок сөз, кыскартылган сөздөр. Ал эми балдар, кош сөз деп эмнени айтабыз? Кошмок сөз деп эмнени айтабыз? Кана ойлонобуз. Демек балдар, жуп-жуу менен айтылган татаал сөздөр кош сөздөр деп аталат экен. Ал эми 2 же андан ашык сөздөн туруп, бир гана маанини билдирген татаал сөздөрдү кошмок сөздөр дейт экенбиз. Ал эми биз бүгүн силер менен татаал сөздүн 3-чү түрү болгон кыскартылган сөздөрдү өтөбүз. Бир нече толук маанилүү сөздөрдүн баш тамгаларынан же муунунан кыскартылып алынышы кыскартылган сөздөр деп аталат экен. Сөздөрдү кыскартуу төмөнкүдөй жолдор аркылуу ишке ашат. Ошол эле учурда балдар, кыскартылган сөздөрдүн жазылышына да көңүл бургула. Сөздөрдү кыскартуунун биринчи жолу бул башкы тамгалары аркылуу кыскартылган сөздөр. Мисалы, БУ Бириккен Улуттар Уюму өзүңөр көргөндөй жалаң башкы тамгалары аркылуу кыскарды. НМУ Нарын мамлекеттик университети бул дагы башкы тамгаларынан кыскарууга дуушар болду. Башкы тамгаларынан кыскартылган сөздөр дайыма баш тамга менен жазылат. Сөздөрдү кыскартуунун экинчи жолу бул башкы сөздөрү баш тамгаларынан, ал эми кийинки сөзү толук алынуу аркылуу кыскарган сөздөр. Мисалы, КТРдин президенти. Эгерде бул сөздү чечмелей турган болсок, Кыргыз телерадиосунун президенти деп чечмеленет. Өзүңөр көргөндөй, президент деген сөз калды, ал эми Кыргыз телерадиосу деген сөз кыскарып, башкы тамгалары гана калды. Ал эми сөздөрдү кыскартуунун 3-чү жолу бул толук маанилүү сөздөрдүн муундарынан кыскарышы. Мисал үчүн, юрфак юридика факультети, филфак филология факультети. Өзүңөр көргөндөй, сөздөрдүн биринчи муундары гана алынды. Ушул эле юрфак, филфак деген сөздөр чогуу жазылды. Эмне үчүн дегенде, жазуу эрежесине ылайык муундар аркылуу кыскарган сөздөр чогуу жазылат. Сөздөрдү кыскартуунун 4-чү жолу бул биринчи же экинчи сөздөрү толук алынат, андан кийинки сөздөрү башкы тамгаларынан кыскартылат. Мисал үчүн, Кыргыз УИА, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы. Бул жерде кыргыз деген сөз калды дагы, андан кийинки турган 3 сөз башкы тамгаларынан кыскарды. Сөздөрдү кыскартуунун 5-чи жолу бул биринчи сөзү муунунан, ал эми кийинки сөзү баш тамгалары аркылуу кыскарган сөздөр. Мисал үчүн, РайИИП, райондук ички иштер бөлүмү. Бул жерде райондук деген сөздүн мууну калды, рай деген. Ал эми ички иштер бөлүмү дегендин башкы тамгалары калды. Сөздөрдү кыскартуунун 6-чы жолу 1 же 2 сөзү муунунан кыскартылып, кийинки сөзү толугу менен алынат. Мисалы, райсот, райондук сот. Биринчи сөздүн рай деген мууну гана алынса, сот деген сөз толугу менен алынды. Мам-мүлк, мамлекеттик мүлк. Мамлекеттик деген сөздүн мам деген биринчи мууну алынды, ал эми мүлк деген сөз толугу менен калды. Эми балдар, дептерлериңерди алып чыгып, бүгүнкү өтүлгөн темага байланыштуу окуу китебибизде берилген тапшырмаларды аткарууга киришели. Биринчи тапшырма.
208 көнүгүү. Бул көнүгүүдө берилген кыскартылган сөздөрдү чечмелейсиңер. Андан кийин 209 көнүгүүнү аткаргыла. Сүйлөмдөрдөн кыскартылган сөздөрдү таап, алар кандай жолдор аркылуу кыскартылгандыгын айтып бересиңер. Сабагыбыз да соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.